Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу агалар, эжелер, жаштар, эне карындаштар. Барыңыздарды Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Максутов Алтынбек Аскаровичтин командабыздын жана жеке өзүмдүн атымдан бүгүнкү ден соолук майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Адам баласы бир нерсени жоготкондо гана ал нерсенин маанилүүсүн, маңызын түшүнөт экенбиз. Мындан 4 ай мурда 5-июнь күнү абдан бир жагымсыз окуя болуп, жол кырсыгына кабылып калдык. Жол эрежеси сенден гана көз карандык эмес экен. Көз ачуңгучакты машина келип сүзүп, 10 метр ары учуп, карасам, сол бутум экиге бөлүнүп калыптыр. Анан оюма ар кандай нерсе келди. Ушинтип баспай каламбы? Ушул менен бүтүп калабы деген ой пикир аябай кыйнап койду. Буттун оорусунан дагы. Андан кийин өзүмө келип, бир күн өткөндөн кийин карасам, операциянын биринчи этабы бүтүп, ооруканада жатыпмын. Келген врачтан биринчи суроом, мен баса аламбы деген суроону бердим да. Врач айтты, буйруса жакшы дарылансаң, басып кетесиң 5-6 айда деп өзү сөзүн берди. Мына мурдагы жумада гипсти чечип, бүгүндөн баштап акырында басып отам. Урматтуу достор, бул оорулуун кадырын оорул гана билет деген сөз бар экен. Биздеги буттун басып ушундай абалда жүрүп, чуркаган эмес, баскан кандай бакыт экенин аңдап сезип, ошол нерсенин баасын абдан түшүнүп калдым. Ден соолук болбосо эч нерсенин мааниси жок экен. Бүгүн сиздер мына дал ошол жашообуздун эң маанилүүсү болгон ден соолугуңуздарды чыңдоо үчүн келип атасыздар. Бул спорт абдан маанилүү. Мындан ары дагы ушундан тайбаңыздар. Дени сак эл гана, дени сак өлкөнү жарата алат. Бүгүнкү иш-чараны, марафонду уюштурган уюштуруучуларга, анын башында турган досум Урмат Насыкуловго терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Бул иш-чара жалпы командалык жумуш болду. Уюштуруучулар, ошо менен катарлаш, мына аркабызда турган өнөктөштөр, сиздердин спортко болгон салымыңыздар канча жылдап өтүп өз пайдасын берет. Сиздер дени сак элди тарбиялап жатасыздар. Ошондуктан бүгүн барыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукту эң биринчиге коюңуздар. Эч качан оорубаңыздар. Ал эми ар чакырымга чуркап жаткан биздин спортчулар жалпы элибизге ийгиликтерди гана каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин, колдоо көрсөткөн үчүн сиздерге ыраазычылык, эртерээк сакайып кетсеңиздер. Спасибо огромное, Виктория Андреевна, Сюрбек Нурбекович. Друзья, как вы понимаете, наш марафон не просто так носит название М-Гулаг.